Араван районунун айыл өкмөтүндө социалдык дүкөнчү ачылды. Аймактагы аз камсыз социалдык абалы оор үй бүлөлөр акысыз алып кетишет. Социалдык дүкөнчөдө un, май, макарон жана жашылчалар бар. Мамура Хамдамова социалдык дүкөнчөдөн азык-түлүк алыш үчүн келген. Мамура айым жалгыз бой болгондуктан күнүмдүк турмушу туруктуу эмес. Ар дайым колдоого муктаж болгон үй бүлө үчүн кайрымдуулук дүкөндүн орду чоң. Эки баласын жалгыз чоңойткон айым кээ күндөрү азык-түлүккө дагы акча таба албай калаарын айтат. Дүкөндөн бир жумага ылайыктуу азык-түлүк акысы алып кубанычын жашыра албай турган кези ал дүкөндүн иштеп жатканы күнүмдүк кем карчысын бир кыйла жеңилдеткенин жашып айтып берди. Рахмат, шунчалык жардам кылышып. Дайым келип алып турасыз да бул жерден, алып туруңуз. Майли, максат турабыз болупту. Бизде үйүбүз жок, жобобуз жок. Жардам беришет, рахмат шуларга. Мындай кымбатчылык болуп атканда дагы жашоо турмушуңузга кыйла жеңилдик болот да бул дагы. Жашаш болуп. Дүкөндүн иштеп жатканына бир айга чукулдап калды. Кайрымдуулук иштерин жасагысы келген жарандар көркөнүн ичин бош калтырбай келет. Аты жөнүн айткысы келбеген ишкер 150 кап унду бүгүн таштап кеткен. Социалдык дүкөн ачылгандан бери 150 үй бүлө тамак ашына керектүү азык-түлүк алган. Элетте 19 миңден ашуун калк болсо, анын ичинен 850 үй бүлө аз камсыз катары каттоого алынган. Дүкөндүн туруктуу иштеши үчүн жергиликтүү айыл өкмөт казнадан дагы акча каражатын бөлүүгө даяр. Мобильный топ айылдарда жүрүп, демөөрчүлөргө кайрылып ушул магазинди ачты. Бул магазинди айыл өкмөтүнүн бюджетинен ачкан жок. Буну демөөрчүлөр ачты. Мисалы бүгүн эле унубузду көп калды эле, кайра эле 150 кап ун берди бир эле адам. Майларды дагы ошентип адамдар берип атат. Туу иштеш үчүн демөөрчүлөр, анан өзүбүздө да оюбуз бар. Айылдык кеңештен бизде бюджети жакшы. 2022 жылы бюджеттен да кичине акча каражатын бөлүп, дагы да болсо бул ишти токтотпой, ошо колдоого алынган үй бүлөлөрдү дайым кабар алып туруу. Элетте социалдык катмарды колдоо бул кайрымдуулук дүкөнү менен гана токтоп калган жок. Айылдагы чет өлкөдө эмгектенген мекендештердин колдоосу менен 3 автобус алынган. Заманбап коомдук автоунаанын ар бири 2,5 миллион сомдон бааланган. Элеттеги жүргүнчүлөр мындан арыда акысыз каттай алышат. Демөөрчүлөр айдоочулардын 15 миңдик майнасын төлөсө, айылдык бюджеттен күйүүчү май каржыланат. Бул акысыз каттамды туруктуу уюштурууну мерчемдеп жатканын айыл өкмөт башчысы билдирди. Автобус bilan biz hozir Niderlandiya өлкөсүнөн жаңы мусоровоз алып келдик. Бул биздин Америкада, Европада, Литвада, Польшада фура минген балдар бар. Россия өлкөсүндө Тумен областында бизде жарандар иштеп жатат. Шулардан суранып жатып, шунун акчасын топтоп туруп, ушул автоунааларды алып келдик. Бюджеттен акча каражаты иштеткенибиз жок. Автобустун биздин айылдык кеңештин депутаттары күйүүчү майын чечип берди. Bir sponsorlar, demoçular aldan 15 bin somdan akısı, bayağı mingen vaditelden emgek mayanasını taptık demorçulardan. Biz aylık hükümet tarafından küçük mayasını versek, demorçular akısı vaditelden emgek mayanasını verse, bizge akısızla kattaydı. Elimizge ушундай шарт түздүк. Буга чейин Аленаров айылынын жергиликтүү казнасы 50 миллион сом болсо, быйылкы кошумча каржылык булактар менен 110 миллионго жетип, 20 миллион сом жол курууга жумшалды. Жыл башынан бери 6,5 чакырым жолго асфальт төшөлүп, 2 км асфальттын баасы 7 миллион 30 миң сомго чейин бааланган. Айылдын жалпы көчөлөрүнүн 70%на толук жаңы асфальт басылып бүткөн. Аймакта ири завод жана өндүрүш көп болгондуктан дотациядан чыккан. Социалдык объектилерди куруу жана калк муктаждыгын жоюуда каржылык булактарын издөө көйгөй жаратпайт. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ.